Куран чыккан заводко барат экенбиз. Өзү бул Саудия мамлекетинде өтө чектелүү гана заводдорду алчу. Өтө ишеничтүү, өтө чоң, дүйнөгө Куранды камсыздап берип турган уникалдуу бир жерге барабыз. Ал жердин ошол уникалдуулугу Саид Багдаш деген устазыбыз бар, дайыма сабактарды эскеребиз да. Раматылык Чубак устазыбыздын да устазы болот. Ошол Курандарды Усман Тоха деген түбү суриялык, бирок бул жерде отурукташкан бир араб устаз бар. Ошол киши колу менен жазат, элестетиңиз. Кадимкидей сырга экен. Колу менен жазып, ар бир жылы мусхафты. Анан ошону басмаканага берип, ошол жерден көчүрүп, өтө кылдаттык менен ар бири жекече текшерип отуруп туруп, анан ушул Курандарды чыгарат. Анан ал Курандар биринчи кезекте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине, Мадинадагы мечиттерге, Меккедеги мечиттерге таркатылып, кыяматка чейин канча адамдар ал Куранды окуп, хатым кылышып, анын сооптору мына ушуга салым кошкон, ушул заводдо иштеген, фабрикада ушул окуган, салым кошкон адамдардын баардыгына түздөн түз жетмекчи. Эми бул барганда азыр көрө жатабыз, Кудайым буйрса. Бирок бизге андан дагы негизги нерсе, азыр көрүп кетип калышыбыз мүмкүн биз Куран чыккан жерде. Бирок биздин көңүлүбүздөн, көкүрөгүбүздөн Куран кетпеши керек. Биздин тилибизден, биздин эсибизден Куран кетпеш керек да. Негизги максат ошол. Ниетти да ушундай коелу. Ошол Куран түшкөн жерде биз кетип атабыз биринчиден. 10 жыл Мадинада билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аламдан өткөнгө чейин 10 жыл Мадинада өмүр сүргөн. Демек 10 жыл асман менен жер байланышта болгон. Жебрейил периште улам вахийдап коет, ыйык кабарларды алып түшүп, асман менен жер байланышкан да. Анан ошол жердин ичинде дагы Куран чыккан жерге барып атабыз. Ошон үчүн азыр ниет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннамал а'малу биннийя." Ар бир амалдар ниетке жараша дейт. Сиз кыжаалат болбоңуз, чоочубаңыз, коркпоңуз. Куранды кантип окуйт элем? Жашым улгайып калса, өзүм бир топко барып калсам, зээним начар болсо дебеңиз. Бардыгы Кудайдын кудуретинде. Эгерде биз чын жүрөктөн ниет кылып, баягы дааватта айтылат эмеспи, катуу талап кылсак, кызыксак, анда Кудай таалам жүрөктөрдү ачат. Айтканым, мына араб туугандардын ичинде, араб эмес, мына өзүбүздүн өлкөдөн дагы улгайган, картайган бир топ жашка барганда дагы Куранды жаттаган инсандар бар. Эмне үчүн? Куранды жаттаган адамдын жан дүйнөсү жарык болот. Анын асманы ачык болот. Акырети тегиз болот. Тапкан сооптору эгиз болот ал адамдык. Эгиз дегени ал адамдын абырою, даражасы бул дүйнөдө, акыретте дагы бийик болот. Сахабалар өлүм төшөгүндө жатканда дагы, кел, Курандан жаттап бүт элек жерлерим болсо жаттап калайын. Жаттап бүткөн болсо маанисин дагы билип калайын деп, өлүм төшөгүндө, өлүм саат, өлүм маалында дагы Куранга болгон мамилеси башкача эле сахабалардыкы. Ошон үчүн азыр Куран жаатында сөз болмокчу. Мен окуштан алдын келиңиздер, баарыбыз иштен ниет кылалы. Куранды жаттайм, Аллах насип кылганчалык. Ошого амал кылам, жашоомду Куран нуру менен нурлатып өтөм деп. Куранда Алла Таалам Ибрахим сүрөсүнүн 1-аятында мындай деп кыяматка чейин жар салган. Алиф лам ра. Китабун анзалнаху илейка литухриджан наса миназ-зулумати илан-нур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга биринчи кезекте, кийин сиз менен биз үммөтүнө айтып атат да. Биз Куранды сага түшүрүүдөгү негизги максат, үммөтүңө түшүрүүдөгү негизги максат адам затыны караңгычылык доорунан, капырлыктын караңгычылыгынан, ыймансыздыктын, адепсиздиктин, илим билимсиздиктин караңгычылыгынан ыймандын нуруна, ынсаптын нуруна, илимдин, билимдин нуруна бөлөп чыгарабыз дейт. Демек Куран бар, бул адамдын жашоосу жарык. Куран жок, бул адамдын жашоосу караңгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөлөк бир хадисинде айтат, муну имам Тобарани Муъджамул Аусаттап келет. Куран окулбаган үй, намаз окулунбаган үй, Алланын сөзү эскерилбеген үй урап калган үйгө тете дейт. Ал үйдү жин шайтандар уялап алат деген сөз да. Демек бекеринен жанагындай кырсыктап, уруш чатактар мындай бир кескин түрдө орун алып, береке пайыздын жоктугу, өнүкпөгөндүктүн себеби жашообузда мусулманчылыктын толук орнобогондугу, Куран нурунун бирден бир жоктугу ошол нерсеге кириптер кылат да адамда. Экинчи Фатир сүрөсүнүн 29-аятында Аллах Таала мындай дейт. Инналлазина ятлуна китабаллахи ва акамус салата ва анфaqu мимма разaqnahum
mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Мынакей Алла Тағаланын сөзі Құранды оқып, намаздарын тұрғызышып, қаза кетірбестен, ашкере дағы, ел көргенде дағы, жашыруын ел білбей байқабай қалғанда дағы, садаға шығарып, зекетін бергендер. Бұлар Құдай Тағала менен еш қачан жоқ болбой тұрған сода келішімін қылғандар дейді. Сода келішім дегенде бұл өтме маниде. Бұл дегені пенде жаратқан Алла Тағаланын ыраазычылығын көксіп, жарым эле қадам таштап қойса, жарым қадамы Құран оқығандығы, жарым қадамы намазын қалтырбай оқығандығы, Аллаға таштаған ыраазычылығына таштаған қадамы бұл ашкере дағы, құпия жашыруындағы садаға шығарып отырса, өзгөчө Құран оқыса, ал Аллах менен еш қачан тоқтабаған, үзілбеген, зиянға ұшырабаған келішімде дейді. Жашауызда бір қанша адамдар бар, ишенішті адамдар бар, Мисалы, мына Атағулла кебіз бар, Билим шейхибиз бар, Адыл шейхибиз, мындай. Биздин унадағы адамдарды сүйлейлі, Құдайым жаман көз сөзден сақтасын. Бақтияр бейбіз бар, мисалы. Егерде мисал ретінде айтып атабыз, чектеу ретінде емес. Ишенимдүү адамдар менен мамиле кылганда көңүлүңүз ток болот. Сыргаак кебиз бар, мына Чубак устаздын иниси. Неге дегенде, Чубак устазыбыздын ушундай бир жакшылыгы бар, таалим насааттары бар деп, ишенич менен алдап кетилбейт. Мен зиянга учурабайм деген ишеним бар да. Туурабы? Алла Таала, адамдарды жараткан Алла Таала өзү кепилдик өтүп атат да. Ушул бир аз жарым аракет кылып мен жакка оптулуп, мен жакты кара бир тууганым. Карасаңыз, мен жакка кара менин пенделерим деп сиз менен бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир тууганы катары ушуга үндөгөндө Алла Тааладан эч качан зиянга учурабаган соода келишим бар деп атат. Бул сооданын акыр түбү бейиш болмокчу, жашоосу жарык болмокчу. Имам Муслим раваятлаган хадисте айтат: "Ва маштама қаумун фи бейтин мин буютиллах, ятлуна китабаллах, ва ятадарасунаху фима бейнахум, илля назалат алейхимус сакина, ва гашиятхумур рахма, ва хаффатхумул малаика, ва закарахумуллаху фиман инда." Бул хадис не үчүн биз арабчасын айтып анан кыргызчага отуруп атабыз? Анткени ушул хадис айтылынган жерде биз жашап кетип атабыз азыр. Ушул айтылынган ооздон аба болуп чыккан жерде болуп атат да, жүрөктөр нурлансын. Bizde ilim okuydu. Bizdin baldarыбыз da ilim okusun деген söz. İlim bul awalkı menen algaçkını, akırkı menen birinçini байланыштыра турган маселе да бул жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ва маштама қаумун фи бейтин мин буютилlah." Алланын үйлөрүнүн бир үйлөрүнө, мечитте коом адамдар топтолуп туруп, Алланын китебин окуп, мына ошондон бири-бирине сабак кылып окуй турган болсо, Алла Тааладан алар үчүн 4-5 жакшылык бар дейт. Биринчи жакшылык назалат алейхимус сакина. Жүрөгүнүн тынчтыгы болот деп атат. Жан дүйнөнүн тынчтыгын табышат. Жашоосунда тынчтык болот. Жашоосунда береке пайыз болот дейт. Адамчы, мына сиздер биринчи алгачкы ирет умрага келген аталарыбыз, апаларыбыз бар, азыр агаларыбыз. Көбүнөн сурап атам да мешитке барганда келатканда. Нени байкадыңыз десем, жүрөгүм ушул жерден тынчтыкты тапты деп атат. Анткени Мадина шаары тынчтыктын шаары болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекесин алган, дуасы тийген жер болот. Куранды окуган адамдын жашоосунда тынчтык, жүрөгүндө кыжаалат, санарко, уайым чегүү деген нерсе болбойт экен. Экинчи, вагашиятхумур рахма, Алланын мээрими тегиз каптайт дейт. Элестетиңиз, Алланын мээрими тегиз каптайт деген ушундай да. Мисалы биз 100 адамбыз. 100 адам Куран окуп, баарыбыз Куранды окуп, кареке. Анан алым адам тафсирлеп, чечмелеп берип атса, базардан эле келип калган сырттан бир адам булар не болуп атат экен деп 1-2 мүнөткө кошулуп отуруп калса деле, берки адамдардын жакшылыгы себебинен улам жанагы базардан келип 1-2 мүнөт гана аз убакыт баш баккан адамга да Кудайдын мээрими жайыт дейт. Кудайдын мээрими түшөт. Кудайдын ырайымы төгүлөт. Бул деген сөз, ким балалуу боло албаса, Алланын мээриминде бала берилет ага. Кимдин балдары тил укпай, мындай бир жашоосунда кыйнап, төрдөн көргө сүйрөп аткан болсо, ал баласына ынсап берилет. Күйөөсү оңолбой атса, аялы оңолбой атса, жашоосунда бир нерселерге жете албай атса, Кудайдын мээрим ырайымы төгүлгөндө, ал адамдын тегиз жашоосу жакшылык өзгөрөт деген сөз бул. Ва хаффатхумул малаика, аларды шунчалык суктанган адамдар болот, асмандан периштелер түшүп канаты менен ороп турушат дейт. Куран окуган адамды периштелер канаты менен жаап турушат дейт. Мисалы биз алгач мына 2007-2008 илимге киргенде устаздарыбыз ушул хадисте айтканда, силер жөнөкөй адам эмессиңер, кадырыңарды, баркыңарды билгиле. Илим окуган, Куран окуган адамга буту кирдеп калбасын.
буту чаңдап калбасын, заңдап калбасын деп периштелер ниети түздүгүнөн улам канатын алардын буттарынын астына төшөйт дейт. Элестетсеңиз, периштелер төшөйт дейт. Бүткүл ааламдагы тирүү жандыктар ал адамга алкыш айтып отурат дейт. Анткени билимдүү, илимдүү жашоо бул жарык жашоо болот. Билимсиз, илимсиз жашоо бул караңгы жашоо болот да, кыйналган жашоо болот. Бул жерде ошону айтып атат. Куран окуган адамдарды периштелер өздөрү канаттары менен калкап отурат дейт. Жакшылыктар менен алкап отурат деп атат да. А периштенин жакшылык менен алкап дуба кылганы бул кайтарылбастан кабыл болот да бул. Акыркысы Алла Таала буларды адамдардын жамаатынан эмес, өзүнө эң жакын болгон периштелердин жамаатынан эскерет деп атат. Кыяматта булар күнөөсү жок адамдар болуп эсептелет ошол учурда. Үчүнчү бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадисти имам Абу Дауд бизге риваят кылып атат. Мен кара харфан мин китабилла фалаху бихи хасана. Ким Алланын сөзүнөн бир эле тамган окуса дейт. Элестетиңиз, мисалы намазда окула турган Алхамдулиллахи роббил аламин Фатиха сүрөсүн ал десеңиз эле, бул жерде бир токтогон менен эки тамга кетип атат. Алиф, анан лам кетип атат. Ким Алланын сөзүнөн бир тамган окуса дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ага жакшылык бар. Вал хасанату би ашри амсалиха. Бир жакшылыктын ичинде жок дегенде 10 савап бар дейт. Жок дегенде. Ихласы болсо кете берет чексиз. Ла акулу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ачыктап атат да, мен айтпаймын дейт. Алиф лам мим, Бакара сүрөсү бар го? Ошонун башындагы алиф лам мим жана башка сүрөлөрдүн башындагы. Булар үчөөнү бир деп айтпаймын. Ар бирөө жекече бөлүнүп бирден савап болот дейт. Мындай сыйлыкты Аллах Таалам башка нерсеге жазган эмес. Куранга гана жазган да, бир туугандарым. Имам Муслим риваят кылган 3-чү бир хадисте мындай дейт: "Таалламул Кур'ан." Карыңар дагы, картайганыңар дагы, улгайганыңар дагы, зээндүү, зирек болгон жаштарыңар дагы Куранды түрүү эле кезиңер болсо, өлүм эле келбесе, Куранды үйрөнүп калгыла дейт. Сөздү карасаңыз, Куранды үйрөнүп калгыла дейт. Куранды үйрөнүп калгыла дейт. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жан үрөп мындай айтып атат? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Анткени Куран өз ээлерине кыяматта шапаат, колдоо көрсөтүүчү болуп келет дейт. Муну заманауи бир мисалдар менен түшүндүрөлү. Бул минбаби такриб деп коет, баягы жакындатуу үчүн гана. Акыреттин иштерине эч бир нерсе окшобойт, ал жогору. Жакындатуу максатында гана түшүндүрөлү. Сиз аэропорттон учакка түшөөрдө, учактан түшүп өлкөңүзгө аман эсен кайтууда буюрса, VIP зона менен сизди тосуп алып атат. Элестетиңиз. Өлкө башчысы дайындаган адам сизди кош колдоп, өзү тозуп, өзү урматтап киргизип, өзү урматтап чыгарып атат да. Алланын сөзүн окуган адамдарды, Аллага эң жакын болгон периштелер өздөрү бул дүйнөдө коштоп, коргоп, сактап жүрүп, акыретте бейиштин төрүнө киргенге чейин кош колдоп, жетектеп барып туруп дарбазасын ачып киргизет деп атат. Бул Куранга гана берилет да, мындай жакшылык башкага берилбейт. Ва алейкум биз-захравайн, Курандын гүлү аталган эки сүрөнү дайым окуп жүргүлө. Бакара сүрөсү менен Али Имрон сүрөсүнү дейт. Не үчүн Бакара менен Али Имрон сүрөсүн өзгөчө? Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Анткени Бакара сүрөсү менен Али Имрон сүрөсү кыяматта калың булут сымал адамды үстүнө көкөлөтүп отуруп туруп киргизип кетет дейт. Эмне үчүн? Кыяматта бул жерде пайгамбарлар көлөкөн элестетип атат, булут элестетип атат. Кыяматта эч кандай саябан жок, баягы көлөкөлөй турган жер жок болот. Күн ушунчалык мээ ысыткан аптап жакын каралыкта, жакын келгенде мээ кайнайт да ошол жерде. Анан бул жамандык менен коркутуу эмес, биз жакшылыкка гана муктажбыз. Адамдар күндүн жакын ысыктыгынан ар ким тирүүлүктө кетирген кемчилик катасын эстеп, мүшкүлгө батып, санаа чегип, тердей баштайт. Кээ бир адамдын тери балтырынан, кээ бирисиники белчесине чейин жетип, Кудай сактасын, Кудай андан кылбасын. Иншалла андан кылбасын буйрса, кээ бирөөлөр терине чөмүлүп калат да. Неге? Ал ата-энесине жакшы уул болгон эмес. Ал аялын кордогон алчы. Кыргызстанда өзгөчө бизде аялын бычактаган мурда кийин уккан эмес элек да биз. Канча кабаттан ылдый таштап, анан жарты чалажан болуп калса кайра көтөрүп чыгып, мындай таш боордукту айбан деле баласына кылбайт да. Кыргызда айтат, карга да баласын аппагым дейт депчи. Айбан жасабаган жорукчосундуга кетип атат да. Ошондой аялынан, балдарынан күчүн чыгарган эркектер
кыяматта жанагындай терге чөмүлөт да, Кудай сактасын. Ошондой мээ кайнаткан ысык аптаптуу күндө Бакара менен Али Имрон сүрөсүн өзгөчө окуп, такай окуп жүргөндөргө көлөкөнүн астында болот. А көлөкөдө билесиздер, ал жерде суусу дагы болот. Ал жерде мелүүн салкын болот. Ал жер бейишке киргенге чейин ошондой сыйлуу абалда болот дейт да, Кудай. Берекесин берсин. Кийин Али Имрон менен Бакара сүрөсү кыяматта эсеп сурак алынганда, жок, мунун артынан тухаджан дейт. Биз өзүбүз жооп беребиз деп жооп берип турат дейт. Биз бул пенденин астынан жооп берип турабыз деп. Ва алейкум би суратил Бакара, өзгөчө туугандарым, эстеп калыңыз, Бакара сүрөсүн көбүрөөк окуңуз дейт. Бакара сүрөсү бул жин, шайтан, сыйкыр, кара дуа, окутуп коюу, башын айландыруу, жолун тоготуп коюу, булардын бардыгын жокко чыгара турган касиеттүү сүрө бул Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсүн неге десе, фа инна ахзаха барака. Бакара сүрөсүн үйрөнүү, жаттоо, жок дегенде угууда бир тууган. Жок дегенде келип угуш керек. Угуу бул жашоого береке, пайызды алып келет. Ва таркаха хасра. Аны жок дегенде жаттабаса, окубаса да укпай коюу түбөлүк өкүнүчкө алып келет дейт. Кыяматта адамдар өкүнөт ушул сүрөлөргө маани бербеген үчүн. Вала ястатиюл батала, сыйкырчы, карадуа, жин, шайтан менен алектенгендер Бакара сүрөсүнүн бир аятына дагы күчү жетишпейт дейт. Ошон үчүн үйдө биз ушул умрадан кийин бара турган нерсе, үйдө Куран окуп, неберелерибизди Куран окутууга аракет кылышыбыз керек. Аталык милдет, аталык, чоң аталык, таяталык милдет, сиз умрадан алып үйрөнүп бара турган сабак. Эң биринчиси үлгү болуу, экинчи маселе бата үйрөтүү, бата үйрөтүү. Биз батага чоркок болуп баратабыз. Байкайсызбы? Батага чоркок болуп бата айта албай калдык да, биз дуа кыла албай калдык. Үчүнчүсү неберелерге Куран жаттатыш керек. Ошол неберелер сизге таажы кийгизет буюрса. Үчүнчү бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ал-махиру бил Кур'ан ма'ас-сафаратил кирамил барара." Куранды жаштайынан жаттап, ага өмүрүн арнап, Курандын чебер устаты макамына жеткен адам даражасы эң тандалган алдыңкы көчтөгү периштелер менен болот дейт. Куранга устаздык кылган адам, Куран окуп, Куран үйрөткөн адам кыяматта бул дүйнөдө периштелер даражасында жүрөт деп атат. Элестетиңиз, булардын даражасы. Биз Кудайым буйрса келип калыптырбыз. Акыркы кирүүдөн алдын окула турган хадистер, кыяматта адам тирилгенде Алла Таалам периште аркылуу бир периштени чабарман жөнөтүп мындай дейт: Куран үйрөнгөн, Куран окуп жүргөн адамга мынтип айтат экен: "Пендем, икра, Куран оку. Варка, Куран окуп көтөрүлө бер бейиштин даражасында." Бейиште даража бар, тозокто дарак ылдый, анын төмөн даражасы бар. Бейиштин даражасына көтөрүл. Фа инна манзилатака, бейиштеги сенин акыркы даражаң, инде ахир аятын такырууга. Акыркы окуп бүткөн аятың сенин бейиштеги даражаң болот дейт. Канчалык көп укса, амал кылса, ошончолук анын даражасы бийик деген сөз. Аллах Таалам берекесин берсин. Дагы көп нерселер бар эле, ниет кылалы. Ниет кылалы. Өзүбүздөн чыкпаса, балдар небелерибизден чыгаралы. Жок дегенде угуучулардан кылсын Аллах Таалам. Куранды жашообузга кийилсин. Амин. Аллах Таалам Куранды жаттоочулардан кылсын. Куранды жаттап, аны жактоочулардан кылсын, амал кылуучулардан кылсын. Жашообузду Куран менен нурласын. Кудай Таалам үйүбүздө жин, шайтандын мазары эмес, Аллах Таалам жакшылыктын жайы кылган болсун. Неберелерибизден, чеберелерибизден түрүү Курандар, Алланын жакыны достору болгон, Куранга амал кылган аалымдар, илимпоздор чыккан болсун. Амин. Аллаху акбар.